Саламатсыздарбы? Эфирде биздин замандын кишилери берүүсү. Аны мен Мирзат Муканов алып барам. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Эми сыйлыктарыңыз көп чындыгында. Ошондуктан болгону эң башкысын эле айтып коеюн дедим. Буга акча өп башта. Анда биринчи суроону мындай бергим келип атат. Жаңылбасам мындан 2-3 жыл мурда бир интервьюңузду окуп, биз да кейигенбиз. Театрдан бир аз алыстап кеттим деп. Анын себептерин да айтып бериптирсиз эле. Учурда кандай? Учурда деле ошондой. Учурда деле ошондой. Бирок мен өзүмдү өзүм жоготуп ийбестен, орусча айтканда самостоятельно работа деп коет. Меңди Мамма Заированын актриса деп мага арнап жазды эле. Ошол спектакльди чыгардык, анан жаштарды алдыга үндөп, жаштар айтат да, эмне Дед Мороз эле мышык чычкан ойноп жүрөбүзбү деп ушундай зээндери кейип жүргөндөн, эчиңиз айтмадым, 90 жылдыгына карата Жамиля аттуу спектакльди режиссер менен сүйлөшүп, художник менен сүйлөшүп, артисттер менен сүйлөшүп, өзүм авторлук кылып, өзүм акча таап, ошол спектакльди коюп, анан ушундай дегеле балдары кыздары ошо Сейит, Жамиля, Данияр үчөөнүн ортосунда болгон окуяда. Анан ошол үчөөнү эле арнап туруп ошол спектакльди жоголуп кетпейин дедим да. Мен жоголуп кеткенде эч кимге деле пайда жок, эч кимге деле зыян жок. Анан бирок баягы ички дүйнөмдө иштегим келип атат да. Анан ушундай иштерди баштап иштеп алаксып жүрдүм. Ошо 1-2 жыл мурда интервьюңузду окуганда дагы да эсимде. Көрө албастыкты бир оор катары сыпаттаганыңыз эсимде да. Бул чындыгында оор экен. Бирок андай оор менен ооруган адамдарга мен жаным ачыт, боорум ооруйт. Анын даласы барбы? Болсо эмне? Эми ар кимдин өзүнөн да. Ар кимдин өзүнөн. Бирок мындай адам болгондон кийин, пенде болгондон кийин бирөөгө жакшылык кылып, жакшы сөзүңдү айтканга жанталашышың керек экен да. Адатта ошо чыгармачыл инсандар дайыма ошондой бир турмушундагы татаал бир паласа дейбиз го, кара паласа, ошого туш болот окшойт. Мисалы көп айтып жүрүшөт ошол эле Татой Турсунбаева, Бейшеналиева, Кадыкеева эжелерди. Сиз 50 жылдан ашуун театрда эмгектендиңиз да. Анан бир эскерип көрбөйсүзбү? Ошо чыгармачыл чөйрөдөгүлөр деле айтып калат, ой, театрда иштеген оор деп. Сиз кандай бут тосууларга кабылгансыз? Мен 22 жыл Ош Кыргыз драма театрында иштедим. Ошо жактан заслуга деген наамды алдым, ошо жактан народный деген наамды алдым. Аякта бири-бирибизге, биз Москвадагы театральный институт бүтүп келген, ГИТИС Луначарский атындагы институт бүтүп келген актерлор элек да. Ошол эле Байтөбетов, ошол эле Канметов, ошол эле Ажибекова, ошол эле Сатаров, Алышбаев, Шайынбек Кыдырмаев, Жамиля Сыдыкбаева. Мен азыр ушундай курсташтарыма суктанам. Азыр театрдын корифейлери ошол менин курсташтарым. Ошолорго суктанам да. Ал кезде биз бири-бирибизге жардам берет элек. Сен бул жерим момунтип ойночу, анан кел, сен мындай кылсаң, анан мен мындай кылайын деп. Анан анын үстүнө биздин режиссерубуз Искендер Рыскулов болчу да. Анан а киши дагы бизди майдалатырбай, өкмөт, деп коет эле, биз түшүнөт элек. Биз кадимкидей деп түшүнөт элек да. Анан бирок ишибиз илгери болчу. Себеби 6 жылдан кийин биз Москвага, Малый театрга Ош Кыргыз драма театрынын отчеттук фестивалин өткөздүк. Анан ошондон кийин 6 жылдан кийин барыбызга Гүлүп Агондучалова эжекебиз заслуженный артист деген наам берди. Бул 6 жылдан кийин заслуга алыш деген бул чанда болгон окуя экен да. Ошондо 6-7 заслуга алды. Бул деген жакшылык да, бул деген ийгилик да. Ошол дем берет экен да артисттерге. Дем берип, анан ого көтөр, бая шымаланып. Биз саатты карачу эмеспиз.
саатты карабай иштей берет элек. Ошондо жаш элек да. Турмушка чыктык, төрөдүк, бирибиздин балабызды бирибиз карап турат элек, бирибиздин балабызды бирибиз эмизип турат элек. Ошонун үзүрү мына ушу бүгүнкү күнгө чейин үзүлбөй келет деп айтсам болот. Кандай бут тосууларга кабылдыңыз же болгон жокпу андай нерсе? Оштобу? Негизи эле сиздин чыгармачылыгыңызда. Мындай да, эгерде ошол бут тосууларга мен чөгүп азыр эле айттым го, жоголуп кетпестен иштей бердим деп. Бут тосууларга маани берип, башыңды ийип отуруп калсаң, кубана турган кишилер бар. Кубана турган, жыгай турган. Ошон үчүн бир айтарым, Кудайдын берген ырыскысы бар. Ошону туура кабыл алыш керек. Көрө албастык кылып атса дагы ошону жеңе билиш керек. Ошондо сен инсансың, ошондо сен адамсың. Мен бир мисал айтып берейинби? Баягы эсиңизде болсо, Чыңгыз агайга жазуучулар, тияк бакта кишилер көп, асыл эле. Анан ошондо бир дагы жазуучу айтыптыр. Агай, сизге тиги деле асылып атат, бу деле асылып атат, бирдеме деп айтып койбойсузбу десе, агай ушундай улуу сөз айтыптыр да. Мен асманда учуп жүргөн куш болсом, тияктагы чардап аткан бакаларга эмне дешим керек деп. Ички дүйнөмдө ошону сактайм да, кой, сабырдуулук болуш керек, токтолук болуш керек деп. Ошондо жеңесиң. Алар менен теңелгенде анда болбойт да. Анда ушуга улай эле суроо ачык эле айтып көрүңүзчү. Пенде болсоң баары бир ич күйөт экен, сабыр деген нерсенин чеги болот экен дегендей. Сиз бирөөнү ошондой буттосуу аракет кылып көрдүңүз беле? Жок. Мен наоборот жанталашам жакшылык кылганга. Ошон үчүн мен чакырып кел ушуну иштейли деп иштеп атам да. Мына Меңди Мамазайрова эже өзү акча кыштын кыран чилдесинде өзү жөргөлөп жүрүп акча таап, биз сахнада иштеп, анан партнерду мен өзүм тандап алдым. Сен бул ролду ойно, бул ролду деп. 4 номинацияны фестивалдарда жеңип алдык. Бул жаман эмес да. Жамила дагы бир топ номинацияларды. Мен Муратбек Акимовичке Бегалиевке бардым. Агай эмес, менден кичүү киши, бирок сый урмат бар да. Анан ошо Жамилага музыка жазып бериңизчи десем, сиз үчүн, анан Чыңгыз агайым үчүн мен жазып берем деп акши. Эми ушундуктай сон музыка жазып берди Жамилага. Анан ушундай колдоп атса, улуу инсандар, анан отуруп алыш деле туура эмес го. Адатта чыгармачыл адамдар композиторлор деле айтат, ар бир оонуң өзүң балаңдай деп. Актер, актрисалар деле айтат, ар бир ролумду жакшы көрөм, ар бир роль мен жүрөгүмдөн чыккан үчүн өзүң балаңдай депчи. Сиз, мен жаңылышпасам, 40-ка жакын тасмаларда роль жараткансыз. Андан 2 эсе көп ролду сахнада аткардыңыз. Да. Ошолордун ичинен эң көңүлүңүзгө жакыны болдубу? Болсо кайсы образ? Мен ушул суроого кыйналып кетем да. Себеби тигил ролдун иштеп атканда эстейм да, кандай акыбалда элем деп. Бул ролду иштеп атканда да эстейм да, кандай акыбалда элем деп. Баары бир ушунчалык баш отуң менен кирип кеткенден кийин тигил ролго дагы жан дилиңди берет экенсиң, бул ролго да жан дилиңди берет экенсиң. Эгерде жан дилиңди бербей, ооз учуң менен эле көрүүчүлөрдү көп баа бербей, иши кылып эле сүйлөп кете берсең, анда кандай? Анда мен режиссердун дагы, театрдын дагы, партнерлорумдун дагы, көрүүчүлөрдүн дагы оолуна калып калышым мүмкүн да. Спектакль начар чыгып калса. Ошон үчүн кичинекей роль болсо дагы жанталашып, баягы мен дайым айтам да, ар бир ролго, ар бир актер өзү художник, сүрөтчү болуш керек. Өзү ички, сырткы дүйнөсүн, келбетин, ички дүйнөсүн, келбетин өзү чечиш керек. Ошо режиссердун жардамы менен, ошо драматургиянын жардамы менен, ошо партнерлорум менен чогуу ролду
өтөсүнө жеткизгенге далалат болуш керек. Ошондо ишиңдин ийгилиги көзгө көрүнөт деп ойлойм. Мен ушул маселеде көп талаш тарды угуп жүрөм. Мен өзүм да кайсынысы туура болорун билбейм. Сиздин оюңузду угуп көрөлүчү. Мисалы Жамиля Айтматовдун чыгармасынын негизинде коюлат. Автор Айтматов. Бирок аны сахнага режиссер алып чыгат. Демек, көрүүчү биз көрүп атканда кимдин чыгармасы деп көрөбүз? Айтматовдунбу же режиссердун чыгармасыбы? Анткени сахнага ошо режиссер алып чыкты да. Ооба. Сиздин оюңуз? Менин оюм мындай да, эң негизги биринчи автордун берген элге ошол чыгармасы менен, повесть менен эмнени айткысы келди эле. Эң негизгиси ошону түшүнүшүбүз керек. Режиссер да ошону түшүнүш керек. Режиссер болгон түшүнүгүн далалатын актерго бериш керек. Анан актер режиссер менен драматургиянын негизинде образ түзүш керек да. А эгерде биз Айтматовдон сыртка кетип калсак, режиссердон сыртка кетип калсак, мына мисалы үчүн Жамиляны мектеп жашынан баштап улуу инсанга чейин Жамиля эмне үчүн Жамиля? Бул чыгарма менен Айтматов эмне дейин деди эле? Баары билет. Баары билет. Бирок ошол ар бир инсандын табитине жете турган, татый турган образ түзүшүбүз керек. Түшүнүктүү. Негизи сизди программа башталганда эле эмнеге жалаң иш боюнча сурады деп таарынбаңыз. Анткени сиздин бир сөзүңүздү окудум эле. Алгач адаммын, анан актрисамын депчи. Ошентсе да эл сиздин адамдык тарабыңыздан көрө актрисалык турмушуңузду билишин каалайт экенсиз. Ооба да. Сиздин келериңизди угуп, биздин көрөрмандар бир суроо берип көрчү дешти эле. Сиздин жеке турмушуңузга байланыштуу бир эле суроо, андан кийин жалаң чыгармачылык жөнүндө эле суроо берем. Суроо мындай. Турмуш жолуңузда айрылыш жолго түшкөндөн кийин менин аялдык тагдырым экинчи планда калды. Биринчи планда менин чыгармачылыгым. Дайыма кино жана театр болуп келе жатат. Мен тандаган жолум өкүнбөйм деп айтыптырсыз. Кудайга шүгүр, учурда неберелериңиз бар? Бар. Чоң энесиз. Анан ошо көрөрмандардын суроосу, кандай чоң энесиз? Өзүңүздү кандай чоң энемин деп эсептейсиз? Аябай жан дилим менен ушундай берилип кетем, ушундай жакшы көрөм. Ошолор менен тоголонуп кош. Алар азыр чоңоюп калышты. Алды турмушка чыкты. Алар чоңойду. Ошолор менен азыр чоңойсо деле жаным деп эркелсем, Тайния, тихо, Тайния, апа, тихо дешет, анан кокой деп унчукпай туруп калам. Жан дилим ушундай эзилип кетет. Түшүнүктүү. Кайра эле сиздин бир сөзүңүздү окуп бергим келип атат. Мен жашайын фильмде Кадишанын ролун жараттым. Ушул ролго байланыштуу бир нерсе эсиме түшөт деп сиз эскерип атасыз. Бул фильмдин бет ачары болуп жатканда апам аябай сыймыктанып, айылдагы аялдарга чай берген экен. Бирок кино ортолой баштаганда апамдын койгон мойну ийилип, башын салып, жер карап чыгып кетиптир. Чыгып кеткен жок. Чыгып кеткен жок. Уялган тийден отура берген. Ушундай жазылып турат. Көрсө бирөөнүн үй бүлөсүн бузган аялдын ролун ойногон үчүн уялып калган экен деп эскерген экенсиз. Анан апаңыздан тил уккан жоксузбу? Жок, ага мынтип айтты. Башым жерге кирип, унчукпай отуруп калбадым деди. Анан мен эми ага земной, аябай жөнөкөй айылдык адам да. Таза. Ички денеси таза аябай. Анан бузукун ролун ойнободуңбу деди. Мен жантылашып түшүндүргөн жокмун. Анан жөн эле айттым. Эне ал бузук эмес. Ал деле жашагысы келип атпайбы? Ал деле өзүнүн тагдырына күрөшүп атпайбы? Бузук эмес дедим. Анан билбейм деди.
болду, ошол мен точка коюлду. Андан кийин бир жолу чай ичип отурсак, Кубанычбек Маликовдун Жаңыл мырзасын ойногом да Ошто. Анан атам мынтип калды. Багы түлкү батыр менен ушундай кылыч менен чабышып келип, анан түлкү батырды салган жериң мага аябай жакты деди. Ушундай маани беришет да. Демек ата энеңе сыймыктангандагы ролдор болуптур да. Сыймыктанышты, бирок энем болсо 85-жылы дүйнөдөн кетип калды, эрте кетти, 56 жашында. Атам болсо 75 жашында кетти, 95-жылы. Алар, мен ойлойм, анчейин баягы менин ишиме чала канагаттанып калды го деп ичимден эле ойлой берем да, эрте кетип калышып, чала канагаттанып калышты го деп ойлойм да. Ошол. Ошо мен чаншан чыккандан кийин чындыгында көрөрмандар эми ар кандай кабыл алат. Сиздин апаңызга окшоп терс карман катары кабыл алган көрөрмандар да барды. Жаман көргөндөр болдубу сизде? Бир жолу Жаңыл мырзаны иштеп атабыз. Анан баягы тамагым чарчап калыптыр. Анан тамагым чыгып, мына премьера болот деп атканда үнүм каргылданып калды. Врачка чуркап бардым. Чуркап барып, ушундай десем, анан назначение жазып берди. Анан күндө бир маал келип укол алып туруңуз, анан куф ингаляция кылып туруңуз деп. Медсестраларга чуркап келдим да, анан баягы назначениени берип, анан күтүп отурам, баягы медсестра жок. Анан бир кезде башка медсестра келди. Башка медсестра келип, анан баягы врачтын берген назначениясын жасап берди. Анан эң акыркы 10-чу эмеде баягы биринчи медсестра келди да, эже билесизби деди, мен сизге процедураны жасабай койгон себебим сиз деген Кадичаны ойноп атыңыз беле, анан мен сизди жаман көрүп процедура жасагым келбей койду деди. Анан күндө бир маалда келесиз деди. Мен сизди карап турам, ушундай шашып ушуп келип, ушундай именчиктүү келип процедураңызды алып анан кетип каласыз. Анан ойлонуп көрсөм, сиз жаман киши эмес экенсиз го деди. Бул бир деңиз. Башка күнү Ошто иштеп жүрөбүз, анан Ноокат районуна выездга барып калдык. Анан бир кызыбыз костюмерша болуп иштечү эле. Мен бул жерде апам бар, жүргүлө апамдыкынан чай ичип келебиз деди. Анан кирдик. Анан баягы кыз дем эле жейтин албай, апа, мен деген сен кинону көрдүң беле? Мына Кадичаны ойногон эжекем ушул деп атат да. Анан дээси эле сөгүп сала берди. Эмне сен бузукун үйгө ээрчитип келесиң деп. Анан эле такыртынбай эле коорана берди. Бузукун ээрчитип келесиң. Анан ай кыздар, силер спокойно чай ичип отура бергиле, мен автобуска барып отуруп турайын деп автобуска кетип калдым. Мен а кишиге тиги байкуш кыз жанталашып түшүндүрүп атат. Бузук эмес эже, ал кинода апа деп жанталашып түшүндүрүп атат. Эми мен күнөөлөбөйм аларды. Ооба. Эч кандай күнөөсү жок. Алардын кабыл алуусу, сезими ошондой болду да. Бир актердун айтканын уктум эле өзүнөн. Демек ошо терс карманды аткаргандан кийин сени жаман көрүп атса, демек ролду ийине жеткире аткарып турган да. Балким. Дайыр сөзүңүздү окугум келип атат. Башка элге таасирленип, ошол түпкүлүгүбүз ылайланып баратканда жаным кейийт деп кейиптирсиз. Союз учурунда орустун маданиятын турасак, азыр батыштын, Япондун, Кытайдын маданиятын турап жатабыз. Кана кичүүсү ызаттуу, улуусу ынсаптуу кыргыздар деп мындан 9 жыл мурда бир интервьюңузда кейиген экенсиз. Ушул сөзүңүздү окуп алып мен да бир топ ойлонуп отурдум. Эми жаш болсок дагы мен айылга барсам деле, айыл апага барып калсам деле ошол айылдын бир нарктуу карысын издейм. Оозунда сөзү бар, батасы бар, сүрү бар дегендей. Ошону кейин уккум келет. Сиз деле кошулаттырсыз. Мисалы, Манас атабыздын бакайы болгон, кошою болгон, Семетейдин бакайы болгон, Сейтектин гүлчөрөсү болгон дегендей. Андан бери эле келе турган болсок, эми биз кичинекей болуп калдык, бирок Манасчы Талант Алабанын айтканын уктум эле. Ошол бакайдын ролун, кошойдун ролун Төгөлбай ата аткарып кетиптир деп айтты эле. Эми сизге суроо. Учурда биздин ошондой эл анын сөзүнө муй уга турган, оозунда сөзү бар, сүрү бар, нарктуу карларыбыз барбы? Болсо кимдер? Бишкол тең эмес. Жаманы да бар,
жакшысы да бар. Жеке эле кыргызда эмес, улуттун баарында бар. Жанакы жерде япондор деп атат, бирок япондорду мен андайларга кошкум келбейт да. Алардын маданияты бийик, күчтүү. Япондор жаман жака барса дагы алар көп сыртка чыгарбайт, билгизбейт. Ошон үчүн мен булардын арасына япондорду кошкум келбейт да. Анан мындан 9 жыл мурун болсо, азыркы күндө көзүм менен көрбөсөм дагы Facebook, телевизордон тияк бияктан угуп атпайбызбы? Ата менен баланын ортосунда, ата менен кыздын ортосунда, ата менен эненин ортосунда ажырымдар көбөйүп баратат. Ошого албетте биз эмне үчүн башка улуттарды туурашыбыз керек? Биздин менталитет совсем башка да. Бизде иман, илгерки ата-бабабыз айтып берген иманды колдонсок, иман деген күчтүү да. Улуу кишинин алдында имансыздыкты колдончу эмеспиз да. Ата-энебиздин айтуусу боюнча азыр өкүнүчтүү. Эми карагылачы, бала кызын да тандабай, баласын да тандабай, энесин да тандабай, бир укмуш заман болуп баратат. Анан жанакы албетте техниканын мынчалык күчтүү болуп баратканына бир чети суктанабыз. Рахмат. Бир чети ошол жанакы Facebook, Instagram, соцсеттер адамдарды башка жакка, кыргыз элин башка жакка ээрчитип баратабы деп корком да. Себеби келүүкө сүйлөшөлү. Анан бул мындай болуптур, тигиндей болуптур десең, сразу чөнтөгүнөн сотканы алып чыгат да, ошону менен отурат. Анан биз пикир алмашып көнүп калганбыз да, биздин курактагылар. А жаштар сразу сотканы кармашат. Анан апей деп анан отуруп каласың. Мен айтайын, биз жакында Байердин, Николас Байердин «Метро» деген пьесасынын негизинде «Капас» деген спектакль чыгардык. Ошол спектакль ошол теманы айтат да. Улуу менен кичүүнүн ортосундагы ажырым. Эмне үчүн кичүүлөр өз эмгеги менен, өз жон териси менен, өз тери менен, маңдай тери менен иштеп, акча таап, нан таап, имандуулукту кармап, бирөөдөн алкыш укканга аракети аз болуп баратат. Эмне үчүн? Дейт да спектакль. Муну Эген Чалабаев режиссер койду. Ошол американский пьесаны кыргыздарга алып келди да, себеби кыргыздардын арасында азыр ушундай терс жоруктар көбөйүп баратат да. Бая күнү телевизордон карап отурсам, бир баланы үчөө тепкилеп атат, бетине тепкилеп атат. Алар сознаниясы жок, больницага жатып калды. Кантип, кайсы дили менен, буту менен тепкилеп атат. Адамдар кайсы дили менен, кайсы ниет менен, тили менен тепкилеп атат. Эмне үчүн ушул акыбалга келип калды деген ой мени кыйналтат. Ажырым илгерки адамдар менен улуу адамдардын маданият деген сөз, билесизби, кыргызчага турганда иман деген сөз экен. Имандуу болсоң ички дүйнөңдө, демек ички дүйнөң маданият болсо, это интеллект деп коебуз, имандуулук бул интеллектуалдык, имандуулук бул маданияттуулук. Ушундай бир сөз жок. Түшүнүктүү. Эсиңизде болсо, бир мезгилде Кыргыз Бермети делип Шумдуктуудай фильм тартылган. Аларда сиз да роль жараткансыз, ошол эле Мен Чаншайн, Ак кемелер. Учурда деле актуалдуулугун жоготпой, мисалы мен деле кайра-кайра көрөм.
канча жыл мурда тартылса дагы. Эми сизге суроо. Учурда эмне үчүн ошондой деңгээлге жете албай атабыз? Эми көпчүлүк айтат, каражат деп. Андан башка себептери барбы? Бар. Ошол эле каражат. Себеби Союз доорунда ошол эле режиссерлор Москвадагы кинематографический институттагы бар. Экономический жагындагы, художественный жагынан да, режиссерлук, операторлук бүт жагдайынан ошол өвгиктү бүтүп келишкен. 5 жыл окуган. 5 жылдын ичинде ар бир деталин окутканда ошол профессионалдуулукка. Азыр барып ошол жактан окуп келейин десе каражат жок да. Ошол каражаттын айынан мейли макул камераны көтөрүп алып, азыр кино тарткысы келген балдар жүрөт. Жигиттер жүрөт, кыздар жүрөт. Бирок ошолорго профессионалдуу кино тартайын десе, нар жактан билим жетпей атпайбы? А балким ошол бүгүн профессионалдуу эмес болсо, эртең бүрсүгүнө алдыга жылып бир жакшы фильмдер чыгып калар. Үмүт үзбөйлү. Ал самостоятельная работа над собой деп коет. Өзүн-өзү тарбиялап атат да. Ошо камера көтөргөн жигит, ошол режиссерлук кылып аткан жигит, кыздар өзүн-өзү тарбиялап атат да. ВГИКтен сабак албаса дагы. Анан бизде азыр бир топ ВГИКти бүтүп келген мугалимдер сабак берип атат. Ошо жактан таалим тарбия алса, балким жакшы биздин купулубузга толор кинолор чыгып калар. Үмүт үзбөйлү. Ооба. Сиз кандай ойлойсуз? Кинону сөзсүз түрдө мамлекет каржылаш керекпи? Азыркы заманда сөзсүз деле эмес. Азыркы заманда мына чыган жигиттер бар го, бизнес менен байланышкан. Ошолор каржылап, ошолор бир үлүшүн кошуп, ошолор дем берип болуптур. Камера кармап турасың, сценарий кармап турасың, кино тарткың келип атат деп дем күч берсе, агайлар дагы, жейлер дагы бүт баары. Балким жаштар алдыга озуп кетет. Бирок мамлекет дагы өзүнүн кино искусствосын колдош керек да. Колдош керек. Сөзсүз мына Курманжан Даткага $70,000 берди. Ой, $1,5 миллион берди, $1,5 миллион берди. Ошону Садык мырза ушундай бир кылдаттык менен, ушундай бир өлчөп ченеп ошол кинону тартты да. Мен кече Садык мырзадан сурадым да. Канча ийгиликтерге 30дан ашуун приздерди алыптыр. 3 гран-при алыптыр. Бул кыргыз үчүн сыймык да. Жанакы Ата мурасы деген кино алып атат, Дара кыгыры деген кинолор алып атат. Кудай буйрса уучубуз кур эмес, дагы жакшы кинолор чыгып калар. Анда мамлекет каржыласа же колунда барлар каржыласа, мисалы мен мамлекет болсом, каржыладым. Сиз кино тартып атасыз. Менин акым барбы минтип айтууга? Могу сценарийиңиз бир аз мага жакпай атат. Бу жары мындай кылып өзгөртүңүз. Же мону кошуп койбойсузбу деп айтканга укугум барбы? Мамлекетпи же сизби? Мисалы мамлекет. Укугу бар. Мындай да, мамлекет азыр Кудай буйрса акыркы жылдары маданиятка көңүл буруп келет. Мына азыр орус драма театры ремонт болуп атат. Ош драма театры ремонт болуп атат. Мына Кыргыз академ театры ремонт болуп атат. Азыр кичине Кудай буйрса көңүл буруп келет. Маданиятка мамлекет Казакстанга окшоп, Россияга окшоп, ушундай көңүлүн буруп алга деп сүрөп турса, бизде таланттуулар көп. Таланттуулар жок эмес, ошол эле жаштар, ошол эле опуттуу инсандар бар. Колдош керек эле да. Бир кезде кечиресиз, бир кезде Чыңгыз агай ошол керемет кино дегендин башында турган. Чыңгыз агай Россиядан, баягы Союздан
баягы агайдын Чыңгыз агайдын чыгармалары көп чыгып калбадыбы? Ооба. Колдоо болгон. Ошон үчүн ошол эле ак кеме кандай сонун, ошол эле кызыл алма, ошол эле бетме-бет кандай сонун тасмалар чыкты эле ошо кезде. Колдоо мамлекеттен сөзсүз керек. Анан эмне үчүн мындай деп туура эмес бул жер деп контроль болуш керек. Кээ бирлер кыйкырып чыгып атпайбы, цензура деп? Баш ийиш керек. Эгерде темага туура келсе баш ийиш керек. Цензурадан чыкпаш керек. Жеңил кесип жок деп коет да. Сиздин кесибиңизди татаал кесип деп эсептейсизби? Эң эле татаал. Биринчиден отурасың режиссердон завис эмне деп коет? Көз каранды. Көз карандыбыз режиссерго. Экинчиден көрүүчүлөргө муктажбыз. Үчүнчүдөн азыр сотка, телевидение, интернет деген чыгып көрүүчүлөргө муктажбыз. Биз көз каранды калппыз. Чындап келгенде, бирок айла жок. Мугалимдер айтышат да, мисалы, окуучусу бир жакшы ийгилик жаратса, эң бактылуу учурум ошол болот депчи. А сиздердин кесиптин эң бактылуу учуру, мындай шумдуктудай көз ирмеп тартуулай турган учуру кайсы учур? Бар. Кайсы учурлар? Ал премьера. Ал премьера. Премьерадан ушундай бир жакшы кол чабууларды алсаң, анан көчөдө кетип баратсаң, жылмайып күлүп туруп салам берсе, анан келип алып колуңдан өпсө, сизге чоң рахмат, өмүрлүү болуңуз деп бата берип турса, бул деген баягы 1000 сомго, миллион сомго жеткис. Кубаныч экен да, жүрөгүмдү жылытат экен. Мен азыр ошондой алкоолорго мен аябай баймын. Мактанайын, баймын. Ушундай бир кичүүсү болсун, улуусу болсун, ушундай ийилип туруп салам берет. Анан ушундай бир рахматтарын айтат, улуусу болсун, кичүүсү болсун. Мен ушул учурдан пайдаланып, мен көрүүчүлөрүмө 1000 мертебе рахмат айткым келет. Өркөнүбүз өссүн. Чыгармачылыгыбыз сиздерге, биздин жан дүйнөбүз сиздер үчүн. Ошон үчүн сиздер бизге ыраазычылыгыңыздарды билдирип аткан үчүн мен чын жүрөктөн элиме, журтума ыраазычылыгымды айтам. Рахмат сиздерге. Ошондой алкоо үчүн кыска убакыттагы кол чабуу үчүн жанагындай сиз өзүңүз айтмакчы режиссерго көз каранды болуп, же балким айрым учурда тил угуп, кыйналып, Кыйноо көп. Ооба. Мээнет коротуунун кереги бар беле? Ушу суроону өзүңүзгө берип көрүңүз беле? Кереги бар. А керегинин немесин, акыбетин көрүүчүлөрдөн алып атпайбызбы? Түшүнүктүү. Акыбет деген ошода. Ооба. Кийинки 5 суроо анкета түрүндө болот. 1-2 ооз сөз менен жооп берүүгө аракет кылып көрсөңүз. Сиздин өзүңүзгө жакпаган сапатыңыз кайсы сапат деп эсептейсиз? Бетке айтып салам. Сиз эң көп колдонгон сөз? Рахмат. Сиз жактырбаган сөзчү? Калп. Мырзаларды кайсы сапаты кооздоп турат деп эсептейсиз? Жигитчилик жагы. Азыр биз ошол сапатты жоготуп баратабыз, кечирип коюңуздар. Айымдардычы? Айымдар ушундай бир түйшүктү азыр мойнуна илип алышты. Кайсы сапаты кооздоп турат айымдарды? Айымдардын жан дили менен үй бүлөсүнө кылган мамилеси, анын назиктиги, анын коомдо болгон жакшылыгы, анын энелик касиети. Алкылдабай, далактабай бир жакшы касиеттер бар го аялдын. Ошолор кооздоп турат. Албетте. Мындай пикирин билдирген кыргыз эл артисти Назира Мамбетова болду.
атайын убакыт бөлүп суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мен Гилатов аябай толкундандым. Толкунданган себебим бул көрүүнү мен көрүп атам. Ушундай бир суроолорду бересиз. Кээде сиздин жооп берүүчүңүз жооп таба албай калган учурлар болот. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Ал эми биз теле көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.